9 декабрь дүйшөмбү. Улуттук онкология жана гематология борборунда заманбап магниттик резонанстык томография кабинети ишке кирди. Жарандык абалдын кайталанма күбөлүктөрүн эми түндүк мобилдик тиркемесинде алса болот. Сокулуктагы бала бакчада 5 жаштагы кыз чарчап калды. Тергөө Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу үчүн Жалал Абад облусунан 44 гектар жер трансформация болот. Улуттук банк кезектеги интервенция жүргүзүп, валюта рыногуна 88 миллион доллар сатты. Сот Райымбек Матраимовго 100 000 сом айып салып, эркининен ажыратылган жок. Бишкектен Манас аэропортуна чейин Маевка жана Озерный айылдары аркылуу акы төлөнүүчү жол куруу пландалууда. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Равшанбек Сабиров эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп дайындалды. Швейцария Кыргызстанга суу менен камсыздоо долбоору үчүн 20 миллион доллар бөлөт. Президент Садыр Жапаров эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнүнө карата элге кайрылуу жасады. Коррупция бул биздин биргелешкен күч аракетибизди талап кылган чакырык. Биз баарыбыз ушул коркунучка каршы турсак, коррупциясыз келечек курарыбызга бекем ишенем деп айтылат билдирүүдө. 10 декабрь шейшемби. Бишкектеги эски үйлөрдү оңдоп түзөө боюнча мыйзам долбоору келерки жылы сунушталат. Ош облусунун Окат районунда селден сактануу максатында дамбалар оңдолуп жатат. Садыр Жапаров Каракол шаарындагы оңдоп түзөөдөн өткөн аскердик бөлүгү менен таанышты. Саамалыктын урматына президент 30 даана жол таңдабас жаңы автоунааларын тапшырды. Бишкекте коомдук транспортко акы төлөбөгөндөр айып пулга тартылат. Ноябрь айында ачылган фермерлерди тейлөө борбору 250гө жакын дыйканды тейледи. Жаңы транспорт түйүндөрү жана бийик көпүрөлөр Жибек жолу проспектиси менен Фучик көчөсүндөгү Лев Толстой жана Фучик, ошондой эле Лев Толстой көчөсү жана Жаш гвардия бульварындагы кесилиштерде курулат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 10 айда Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 13,4 миллиард долларга жетип, 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6,4% көп болду. Кыргызстанда орточо айлык 36 000 сомду түздү. ОСАГО полиси жоктугу үчүн айып пул салууну 2025 жылдын 1-июлуна чейин жылдыруу боюнча токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Жаңыланган цирк бир жумада 5 миллион сомдон ашык киреше тапты. 11 декабрь шаршемби. Президент Садыр Жапаров эл аралык тоолор күнү менен куттуктап, өлкө үчүн да бүтүндөй Борбор Азия аймагы үчүн да тоо экосистемасынын маанисин баса белгиледи. Алыскы Зардалы айылында күн панелдери орнотулуп, калк электр энергия менен камсыздалды. Ибупрофен, омепразол жана башка 120 түрдөгү дарылар Кыргызстанда чыгарыла баштайт. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга ипотекалык үйлөрдү курууга 79 миллион доллар бөлөт. Президент Садыр Жапаров ратификациялоо жөнүндөгү келишимге кол койду. 2024 жылга чейин чыгарылган акциздик маркалардын калдыктары жок кылынды. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Каракол шаарындагы эл аралык аэропортунун ачылыш аземи болуп өттү. Садыр Жапаров Кыргызстандын авиакомпаниялары евробиримдиктин кара тизмесинен чыгууга аракеттер көрүлүп жатканын, ал ишке ашса Европа өлкөлөрүнө түз каттамдарды ачууга 2 чоң учак сатып алуу пландалып жатканын айтты. Республика боюнча 7 жаңы мал базары ачылды, дагы 5-өөнүн курулушу уланууда. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын делимитациялоо боюнча келишимдин долбоору январдын ортосунда жогорку кеңештин кароосуна коюлушу мүмкүн. Орусиянын парламенти орус тилин жетиштүү деңгээлде билбеген чет элдик балдарды мектептерге алууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзам кыргызстандыктарга да тиешелүү. Акылбек Жапаров менен Кытай делегациясынын жолугушуусунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруунун актуалдуу маселелери талкууланды. 12 декабрь бейшемби.
Кыргызстан 10 айда 1 миллиард долларга алтын сатты. Улуу Британия жана Кытай негизги сатып алган өлкөлөр болду. Ал эми күмүш сатуудан дээрлик 19 миллион доллар түштү. Бишкекке суютулган газ менен жүргөн жаңы заманбап автобустар келе баштады. Пландаштырылган 68 даанадан алгачкы 14 келди. Коррупцияга шектелип, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурдагы жетекчиси жана жогорку кеңештин экс-депутаты кармалды. 4 шектүү 2 адамга кол салып, алар банктан алып чыккан 31 миллиондон ашуун рубль акчасын тартып алып, изин жашырып кеткен. Ички иштер министрлиги окуяны өз көзөмөлүнө алды. 1 январдан тарта бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору ишке кирет. Политехникалык университетте ноутбуктарды чыгаруучу цех ишке киргизилди. Ысык Атада кум жана шагыл өндүргөн заводдун ачылышы болду. Бишкекте номер 1 төрөтүүнүн жаңы имаратынын курулушу башталды. Салык кызматы эскертет. 1 январдан тартып марка коюлбаган күйүүчү майды сатууга тыюу салынат. 13 декабрь жума. Өзбекстандык ири компания Кыргызстандан мөмө жемиш сатып алууну көздөөдө. Бишкекте агрардык университетинин мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жери мамлекетке кайтарылды. Чүйдө күнүнө 280 миң жумуртка өндүрүүгө жөндөмдүү ири канаттуулар фабрикасы ачылды. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасындагы делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен чечилгенин айтты. Илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме-тең бөлүшүп, айрым жерлерди теңме-тең алмашуулар болду, деди өлкө башчы. Курулуш тармагындагы коррупциялык элементтерди жоюу аракеттеринин натыйжасында ушул жылдын август айынан тарта лицензиялоо башкармалыгы тарабынан мамлекеттик бюджет 55 миллион сомго толукталды. Кыргызстандык Денис Петрашов сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатта 1 жолу финалга чыгып, 4 орунду ээледи. Ал Арча улуттук паркынын 1 жылдык кирешеси 51 миллион сомдон 230 миллион сомго жетти. Ал эми Жыргалаң санаторийинин бюджети өсүп, 11 айда 81 миллион сом киреше тапты. Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов кылмыш жаза процессуалдык кодексинин бир нече беренелери Конституцияга, анын беренелерине ылайык келүүсүн текшерүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылды. УКМК Харе Кришна кыймылы сектасынын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын билдирди. Аталган сектанын жолдоочулары психологиялык курстардын атына жамынып, мыйзамсыз иштерди аткарышканы аныкталган. Өзбекстандын маданият министрине Кыргыз Республикасынын эл артисти Ардак Наамы ыйгарылды. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандын демилгесин колдоп 23 октябрды эл аралык ак илбирс күнү катары кабыл алды. Кыргызстандык Айпери Медет кызы бириккен күрөш дүйнөсүнүн 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк рейтингинде биринчиликти ээледи. 14 декабрь ишемби. Кыргызстандын кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү быйыл 79 миллиард сомго жетип, былтыркыга салыштырмалуу 9,7 миллиардга өстү. Жалал-Абадда баңгизат сатуу менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Москвада Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Жолугушуунун соңунда кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган маанилүү документтерге жана чечимдерге кол коюлду. Камчыбек Ташиев Лейлек районунун Кулунда айыл аймагында атайын кызматтын бөлүмүн ачты. Ошондой эле Ташиев чегара кызматкерлеринин балдары үчүн бала бакчанын ачылышында катышты. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы эл аралык аэропорттордо аба кыймылын башкаруу каражаттарын жакшыртуу долбоору ратификацияланды. Бишкекте президенттин катышуусунда Мураз достук турнири башталды. Караколдо кышкы туристтик сезондун расмий ачылышы өттү. Ала Тоо аянтында жаңы жылдык башкы балатыны жандыруу аземи өттү.